Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adam, pende, al ешқашан екі адамның пікірі bir жерден ардайым эле төпкөлө бериши мүмкүн эмес. Кээде кээ бир нерселерден келише турган болсо, кээ бир учурларда адам пикир келишпей калат. Мына ушундай учурларда туугандарбы, жакын достор, же айлана чөйрөңдөгү адамдар менен болбогон пикир келишпестен турган душмандашууга барып, же капалашып, же араздашып, мына ушундай деңгээлге түшүүнү шарият кайтарат. Тескеринчесиге адамдардан сага кылып аткан, сүйлөп аткан сөздөрү, жасап аткан иштерин жакшы хоснудон деп коет, жакшылыкка ойлоп, демек бул ушул сөздү айткан болсо, мага бул сөздү айтайын деген жок, туура эмес айтып алды, же оюн туура эмес жеткирип алды деп ойлошубуз керек. Балким чынында эле ошондой болгон болушу мүмкүн. Анын Аллах субханаху ва тааля Куранда айтты: "Истаизу билlah, ва ман афа ва аслаха фа ажруху алаллах." Эгер ким адамдардын, жакындардын, бир туугандардын, мусулмандардын арасында кандайдыр бир мына ушундай кемчиликтерди кечирген болсо, афа деген сөз ал таптакыр чийип салган болсо, өчүрүп салган болсо, кийин козгобосо, билесиңби сен экөөбүз мындай кылгандык деп кийин айтып отурбастан ошону кечирип койгон болсо, ва аслаха жана ортодогу мамилени оңдоп улантырып кеткен болсо, фа ажруху алаллах, анын акысы, анын сыйлыгы Аллахта болот деп айтты Аллах Таала. Ал эми кыяматта, кыямат күнүндө пенделердин акыбалы оор болуп, ал ушунчалык бир оор күн. Кандай? Яума яжалул вилдана шиба дейт. Жаш баланы карытып кое турган күн дейт да. Жаш бала, биздин күнүбүздө ар кандай окуялар, адамдын башына ар кандай сыноолор, кыйынчылыктар туш келет. Жаш баланын менен иши жок. Ал ойноп, өзүнүн оюну менен алек, же курсак ачсайлап коюп, курсагы токсо баягыдай эле ойноп келип, иши жок болот. Бирок кыямат күнүнүн оордугуну мына ушундай испат. Жаш балдарды карытып коет деп. Эми чоңдор канча ар бир сүйлөгөн сөзү, ар бир иши, ар бир жасаган амалына эсеп берер алдында туруп, менин акыбалым не болот экен деп ушунчалык кыйынчылык акыбалда турган күндө ошондо чакырык болот. Эй, акысы Аллах Таалада болгондор, тургула, келгиле деген чакыруу болот. Алар кимдер? Алардын бири мына ушул. وَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Муну Аллах Таала айтты. Ким эгерде пенделер ортосундагы болор болбос катачылык, кемчиликтерди, таарыныштарды кечирип салып, ортону оңдоп кеткен болсо, анын акысы Аллах Тааланын алдында деп айтты. Аллах субханаху ва тааля ошол күндө өзгөчө чакырык менен чакыруучу, сыйлыгы Аллахта болгон пенделер, тургула, келгиле деген чакырыкта жөнөп калуучулардын катарынан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.